Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен консолдон данныйларды кандай киргизүү керек экенин үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге Skyner классын колдонобуз. Skyner классы бул негизинен Java util паккейжинин ичинде жайгашкан, ошол жактан импорттоп алабыз. Skyner бул синтаксиси мисалы input киргизүүчү сан дейли, мани киргизүүчү, андан кийин new Skyner деп бул жаңы Skyner классын ачтык. Анын ичинде system.in деген бар. .in. Андан кийин бул жерде эң биринчи биз атыбызды мисалы бул жерде ал үчүн бизге ал атты киргизиш үчүн бизде бул string тибинде болот. Кечээ күнү айтып кеткендей эле ага бир өзгөрмө жарыялайбыз. Мисалы name дейли. Name барабар input. Бул жакта бизде Skyner'де эмнени колдондук, ошону алып туруп input. Next line деген бар. Бул бизде строканы атайын клавиатурадан киргизилген строка үчүн биз next line'ды колдонобуз. Андан кийин ушул эле жерге жашыңыз канчада киргизебиз. Ал үчүн биз жашты негизинен биз int тиби менен белгилейбиз. Андай эле жашыңыз канчада, мисалы анын тибини беребиз, өзгөрмөбүздү жарыялайлы age. Бул барабар биз жана колдонгон не Skyner'дин ичинде input Skyner'ге атайын input деген өзгөрмө жарыялаганбыз. Input. Next int деген бар бизде. Бул атайын сандарды алыш үчүн. Карап көрөлү. Мисалы бул жерде name жана age дегенди чыгарыш керек. Бул жерде name боштук, анан age. Биз консольго ошол киргизген данныйыбызды консольго кайра чыгарып көрөлү. Атыңызды киргизиңиз. Мисалы бул жерде консольдон киргизебиз. Ким атыңыз? Мисалы Катя деп коелу. Катя. Жашыңыз канчада? Мисалы 45 дейли. Анда бизде Катя 45 деп печатка басып чыгарып берди. Бул жерде ошондой эле бир гана адамды киргизип отурбай, бул жерден дагы бир башка адамдарды да киргизсек болот. Адам аттарын мисалы бул жерде name 1, name 2 деп жасадык. Мисалы үчүн бул жерде атыңызды киргизиңиз. Мисалы бул жерде эки адамдын аты турат. Эки өзгөрмө жарыялап туруп, ошол жерге ошол өзгөрмөгө ыйгардык. Мисалы бул жакта клавиатурадан келип атат. Next line'дан ал name 1ге барат, ал эми биринчиси name'ге барат. Анда бизде буну run кылып көрөлү. Атыңызды киргизиңиз. Мисалы биринчи адамды Катя дейли. Андан кийин экинчи адам бул Наташа дейли. Наташа. Катянын жашы, мисалы биринчи адамдын жашы канча? 45. Андан кийинки 18 дейли Наташа. Анда бизге консольго Катя 45 жашта, Наташа 18 жашта болуп чыгат. Ал эми ушул эле жерден сиз менен if жана else операцияларын көрөлү. Мисалы бул жерде биз алардын
жаштары боюнча салыштыралы. Эгерде age биринчи адамдын жашы бул age чоң болсо age 1ден, анда бизге name бул биринчи адам, то есть биз биринчи Катяны киргиздикпи, бул жерде Катя кимден чоң? Наташадан чоң дешибиз керек. Name 1ден канча жашка чоң? Бул жерден age'ден, эң биринчи age'ден кемитебиз age 1ди. Андан кийин эгерде бул if'тын дагы өзүнүн теласы болот. Эгерде Катя Наташадан чоң болсо, анда бул жерге Катя Наташадан ушунча жашка чоң деп чыгаралы. Жашка чоң. Эгерде андай болбосо, if деген бизде эгерде деген сөз. Андай болбосо, анда бизде else деген операциябыз бар. Мунун дагы бул да сөз түрдө фигурный кашанын ичинде жазылат. Бул плюс name'ден бул Катядан канчага чоң бул жерде жашыны биринчи жаштан экинчи кимиси кичинекей болсо ошону кемитип коебуз. Биздин учурда биз муну билбейбиз. Ошол үчүн салыштырып бул жерде программа өзү автоматтык түрдө бул жака түшүрүп берет кимисинин жашы чоң экенин. Деле копировать этип коеюн. Анда эмесе биз программабызды иштетип көрөлү. Атыңызды киргизиңиз дейт. Бул жерде биз Катяны да Наташаны да киргизип алабыз. Так, Катя, андан кийин Наташа, экинчи каарманыбыз. Андан кийин жашы канчада? 45 дедик Катя, ал эми Наташа 18 жашта дейли. Ал бул жерде бизге азыр Катя Наташадан канча жаш чоң экенин чыгарып берет. Мына Катя Наташадан 27 жашка чоң деп жазып берди. Биз бул жерде эгерде синтаксисти өңдөй турган болсок, анда бир пробелди кошуп туруп жазып коебуз. Бул жерге дагы бизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн пробелди кошуп жазып коебуз. Ошондо бизге түшүнүктүү болот. Эми кайрадан иштетип көрөлү. Бул жерге биринчи ким, мисалы Катя болду. Мисалы биринчибиз Катя, экинчи Наташа дедик. Наташа. Эми тескеринче жазып көрөлү. Катя эмес, Наташаны чоң кылып көрөлү. Анда бизге Наташа Катядан канча жашка чоң экенин чыгарып бериш керек. Мисалы бул жерде Катя 45 жашта болсо, Наташаны 56 жашта деп жазсак, анда бизге Наташа Катядан 11 жашка чоң. Себеби 56дан 45 кемиткенде 11 чыгып жатат.